43% жанагы религиозный эме менен отказ беришип атпайбы көбү. Балким силер жанакы муфтият менен сүйлөшөсүңөр, ошого жана составты көрсөтөсүңөр, ошо муфтиятка жеткизесиңер, ошо декил бизге керек деп. Диний көз менен деле вакцина алыш керек деп бизге ошондой фатва чыгарып беришкен. Мына 4 айдын ичинде почти 6000 бизде бейтап катталып атат. Мамочки не вакцинируются, умырткалар көз жумуп атат. Кеп деген ошо келбеген ата-энеде болуп атпайбы, туурабы? 25 кишилик класста 50 бала отурса, эгер бир эпидемия, Кудай сактасын, башталып кетсе, бул жугуштуулук эмнеге алып келет? Элдер Гомайчы, рахмат. Сурооңузга анткени бул көйгөй акыркы күндөр аябай көтөрүлүп атат. Жогорку кеңештин дагы суроолору тилекке каршы көп кишилер ошол бизге дагы каршы чыгышып атпайбы? Анткени биз жана ограничениени ошончо вайт эткенбиз. Бүгүнкү ситуацияны карап туруп, эпидемиологический ситуация күч болуп аткан үчүн биз ошо мектептерге бир эле бала оору кирсе, ошол сиз айткандай 50 кишиге риск болуп атпайбы? Ошону учитывать этип, биздин мыйзамга, коомдук саламаттык сактоо мыйзамына былтыр кабыл алынган. Ага да ошондой киргизгенбиз. Случай эпидемиологический мындай риск болуп атканда медиктердин предписаниясы выполняться этсин деп. Тилекке каршы бүгүнкү жогорку кеңештен да көп депутаттар бизге каршы чыгып атпайбы, силер балдардын конституцияда көрсөтүлгөн правасын алып атасыңар деп. А сиз туура көтөрүп атасыз. Ошо конституция берки оорубаган балдардын да правасын защищать этиш керек да. Биз ошон үчүн ошондой предписание кабыл алып, бардыгына берип мектептерге, садиктерге ошондой ограничение кылсак, бүгүнкү күндө бизге каршы чыккандар аябай көп болуп атат да, ошо депутаттардын арасында дагы. Баарыбыз эле мектепте окуганбыз. Элестете бериңиз, 25 бала отурган кабинетте 50 бала отурат. Эми мен ойлойм, депутаттын айтканы деле туура көр боюнча. Бирок сиз айтканыңыз деле туп-туура. Нормага жооп бербегенден кийин ал жерде мындай 1-2 балага жого турган улу дароо 50 балага бир жугуп кетиши мүмкүн да, мына воздушно-капельным путёмбу башка. Мага мына жаңы эле запрос келиптир, могу 61-чи мектеп бар го. Ошонун Абая 115те мурун жана кичүү класстар окуган имаратты ошол жерде дамкомдор жазып атат, 2 жылдан бери иштебей турат. Эми Айсулуу Дөөлөтбековна, ошону жазып алсаңыз, Абай 115те 61дин мурунку детсады 2 жылдан бери иштебей турат. Жакында курулуш компания келип ошол жерге үй салам деп атыптыр да. Эми адыркы абалда андайга биринчиден жол бербеш керек, экинчиден адыр көрүп атабыз, Ош мэри, Бишкек мэри катуу иштеп атышат. Ош базарын көчүрүп жатат, автовокзалдарды көчүрөбүз деп жатышат, парктарды бошотуп атат. Ошо кайсы бош жер болбосун, эң биринчи орунда мен ойлойм мектеп салыш керек. Анткени адыркы абал бул өтө кооптуу абал да. Адыр эми оору сурап келбейт да. Эртең эпидемиология келсе, жана 50 баладан окуган класстарыбызда эмне болот билбейм. Үлгүрбөй каласыздар да, мына саламаттык сактоо министри ошо ооруну контролдогонгочу ал тез эле жугуп кетет. Надира Сынташевна, ошол саламаттык сактоо министри, билим берүү министрлиги, ушу каржы министрине, мэрлерге мындай сиздердин нормаларга, тобокелчиктерге таянып жакшы каттар жибериңиздер. Адыркы абал мен оюмча жооп бербейт. Билим берүү сапатына да жооп бербейт, саламаттык сактоо стандарттарына да эч жооп бербейт. Ошон үчүн бул абалды ошол нормага алып келишибиз керек. Жана бир класста 25 бала окусун деген стандартка алып келиш үчүн канча мектеп куруш керегин так санын аныктап, Бишкек мэри, Ош мэри, Жалал Абад мэри жана башканын баарына тапшырма берип, Жибек Курманбековна ошо каражатты ошо бөлүп, мунун баарын салбасак, бул тобокелчилик өтө чоң да. Өткөндө суроо берсем, биздин мэрия жооп берип атат. Эми элдин саны тез өсүп атпайбы? Бизде эмне күнөө дегенсипчи. Эми Өзбекстанда элдин саны 35-40 миллионго чыкты. Анан биз бир 7 миллиондон ашып эле мектеп сала албай алганыбыз бул болбойт да. Айсулуу Дөөлөтбековна, ошону чоң контролго алып, бул ишти кылбасак, мына азыр эпидемиология жөнүндө маалымат окутабыз, бул чоң тобокелчиликтер. Баарыбыздын балдарыбыз бар, баарыбыздын небелерибиз бар, баары мектепке барышат. Эмне деген оорулар жүрүп атат. Азыр мен ошо таанышымдан 2-3 баласы мектепке барып, көрүп алып келишти, үйлөрүндө жатышат. Абал жакшы эмес да. Рахмат. Рахмат, Элдар Курманбекович. Сиз айтасыз, бир класста 50 бала окуйт. Бир сменде, учебный процессте 3 смен менен окуган мектептер бар экен да. Бир этаждык мектептер 3 смен менен окушат. Кантип үлгүрүшөт, кандай окушат, кандай билимин алат деген ошол бир суроо да чоң. Надира Сынташевна, ушул маселени бир эске алсаңыздар, чындап эле бул абдан көйгөйлүү маселе да. Урматтуу депутаттар, азыркы Аида Исатбековна, сизге сөз.
Венера Албектин тактоо иретинде эле рахмат. Бибижан Камчыбековна, азыр сиз берген маалыматтан сырткары болуп атат да, бул жакта да коллегаларым көрүп туруп айтып калбадыбы? Ошондон улам мен сизден бир маалымат алайын деп атам да. Бүгүнкү учурда мынакей ошол 4 айдын ичинде өткөндө 2 айдын ичинде статистикасы болчу да, мен так маалыматым боюнча ошо 2 айдын ичинде 8 ымыркайыбыз көз жумган, ошол эле көр эмесинен кесепинен. Андан сырткары дагы почти 5000ге жакын бейтап бизде катталган. Туурабы? Анан ошондон улам менде мындай суроо болуп атат да, ошол бунун баары эмне себептен көрү деген бул жугуштуу болуп атат, жугуштуу да. Буну деген вакцина албаган үчүн, прививка албаган үчүн бул оорунун саны күндөн күнгө көчөп атат да, көбөйүп атат. Анан ошондон улам менде мындай суроо болуп атат да. Сиздер министрлик тараптан кандай иштерди алып барып атасыздар? Ошол эле ата-энелерге ошо вакцинаны алыш керек экен, ошону жеткизүү маалымат катары кандай иштерди алып барылып атат? Мен оюмча ошол мынакей азырда сүйлөшүп калдык, мынакей айтылып атат да, ошо ата-энеге деген так даана маалымат жетпей атабы деген ойдо болуп атабыз да. Ооба, түшүнүп атабыз, азыр сиз айтасыздар, что вот многие отказываются из-за религиозных побуждений депчи. Бирок ошого карабастыктан мен ойлойм да, баягы сиздер ошо жерден болобу, ошол эле клиникаларда болобу, жеке менчик клиникаларда болобу, балдарды алып бараткан жактарга сиздер мындай как промо ролик жүргүзөсүздөрбү, балким мен культура менен биргеликте иштеп бир кандай бир ошол эле жанакы азыр бизде деген соц тармактарда деген аябай активный блогерлер жүрөт, ошолор аркылуу может жеткизе тургандай бир иш алып барыш керек. Кандай деп ойлойсуздар? Бул менен кантип күрөшсөк болот? Аида Сатбековна, туура айтасыз. Азыр деле менин колумда 15-деги эме турат, цифра 5833 деп караңызчы, почти 6000ге жеп чукул болуп калыптыр да, ушу айдан айга көбөйүп атат да, бул прям. Былтыр караганда кичине түштү, бирок все равно көп бүгүнкү күндө бардык учурларды эсептесек аябай эле көп. Анан сиз айткан маалымат биринчиден алсак бир 43% мен азыр колумда материал турат. 43% жанагы религиозный эме менен отказ беришип атпайбы көбү. Ошол религиозный мен өзүм да барып муфтият менен бар менен жолугушуп келдик. Анткени биздин медиктерге кичине кыйын болуп атат да. Ар бир вакцина келгенде ошонун вакцина жөнүндө айтып бергиле дейт, составын айтып бергиле дейт. Ошолор боюнча ар бир составында ошол мурда бир эле аяктын фатвасына суранып атып алганбыз 3-4 жыл мурда. Эми ал бир эле фатва болчу да бүт вакцинага, что вакцина алыш керек деген. Диний көз менен деле вакцина алыш керек деп бизге ошондой фатва чыгарып беришкен. Азыркы күндө ата-энелердин ошол сураныштарын эске алып, ар бир вакцинага ошондой фатва чыгарып бергиле деп суранып кайрылганбыз январь айындабы, февраль айында. Бирок азыр бүгүнкү күндө колубуз жок, колубузда жок, ала элекпиз фатваны. Бирок ошонун үстүндө иш алып барылып атат. Андан тышкары биздин республикалык центрибиз бар да, жана укрепление здоровья дейт. Ошолордун ар бир поликлиникада өздөрүнүн эме филиалдары бар, КУЗ деп коебуз, кабинет укрепления здоровья деп. Алар дагы ошо келген ата-энелер менен иш алып барып атат. Анан Бибижан Камчыбековна, вот сиз айтып атасыз да, азыр ошого сиз айтканда жана кабинеттин ар бир келген ата-эне менен иш алып барып атат деп. Бирок кеп деген ошо келбеген ата-энеде болуп атпайбы, туурабы? ооба. А келбеген ата-эне менен кандай иш алып барасыңар? Мына сиз айтып атасыз, биз жыл башында биз сураганбыз деп. Азыр карасак, мынакей 4-ай бүтүп атат, уже 5 почти жарым жыл да мындай карасак. 5-ай кетип атат. Качан аласыңар ошо кагазыңарды? Ошо это элементарный состав, как я поняла, туурабы? Я правильно понимаю, состав, да, вы говорите? Ар бир вакцина боюнча ата-эне келип сураганда, ошо ар бир ата-энеге сиздер айткандай 7 миллион калкпыз. Анын эми даже пусть 1%, 2% врач болсун. Ар бирине жеткизе албайт да, ошондон улам мен сиздерден сурап атам деп, кандай бир комплексный бир подход болуш керек деп. Өзүңөр айткандай, балким зачем вам вот сидеть ар бир бейтапка, ар бир ата-энеге жеткизип ошону. Балким сиздер жанакы муфтият менен сүйлөшөсүңөр, ошого жана составты көрсөтөсүңөр. Ошо муфтиятка жеткизесиңер, ошол эки бизге керек деп. Эмнеге дегенде мына статистиканы көрсөткүлө. Мына 4 айдын ичинде почти 6000 бизде бейтап катталып атат. Андан сырткары умыркалар көз жумуп атат деп. Бул деген чоң коркунуч да. Анан биз иш алып барып атабыз, иш алып барып атабыз деп. Кана алып барганыңар 4 ай болуп атат. 4 айдан бери эч кандай иш алып барылган жок. Мен 4 айдан бери эле ошо көр боюнча маселе көтөрүп атам. Ай, мынакей мамочки не вакцинируются. Статистика растет деп.
Кана ошол эки муфтият менен сүйлөшкүн да, мына пятничный жума намазга барганда пусть элге да жеткизсин да, ата энесине, атасына жеткизсин. Энесине жеткизе албайсаңар, не надо с каждым родителем сидеть. Ошончо айтып атам, есть, вы должны к этому комплексно подходить. Я же говорю, подключайте блогеров, подключайте к СМИ, получается. Мындай промо-ролик кылып жеткиз келем да. Айдаса Бекнур айтасыз, ВОЗ менен биргеликте ошол оперативный штабка дагы бир нече жолу өткүзгөнбүз. Сиз айткандай блогерлерди, жанагы известный эмелердин менен видео роликтер интернетте жүрүп атат, аябай эле көп жүрүп атат. Азыр дагы ошондой Канча каражат бөлүнүлдү ошол эки именно на распространение, получается, промо-роликов этих? По борьбе, получается, с корью или же чтобы вакцинировались наши граждане? Бюджеттен азыр бөлүнгөн жок, бирок жанагындай международный организациялар өздөрү тартып берип атат. Канча бюджет кетип атканын билбейм, сурап көрсөк болот. Бибижан Камчыбековна, ошол болуп атат да, мынакей жанакындай международный организацияга аларга все равно биздин калкыбыз кырылабы, биздин келечегибиз барбы же жокпу. Өзүңөр жакшы билесиңер, аны айтпай эле коеюн. Чем быстрее, как кажется, нашей нации не будет, тем лучше для них дегендей, да? Бул сөздүн ачыгы. Анан международный организация деп отурсак, албетте мен это как его кичинекей бөбөктөр эмес, жалпы эле чоң деле кишилер ооруп атпай турабы? Азыр мынакей 6.000 жетиптир. Жылдын этегине чейин кандай статистика болот? 4 айдын ичинде ушундай чоң көрсөткүч болуп атса. Ошондон улам мен айтат элем, келиңиздер биргеликте маселе көтөрөлүк. Балким бюджеттен акча бөлүшүбүз керек. Балким сиздер менен биргеликте келиңиздер бир план түзүп, ошонун үстүндө иш алып баралык да. Анан кийин эле ар кандай неправительственный организация, ар кандай международный организация шылталап коюп отура бербей. Жок, сиздер менден биринчи сиздер ошо требование көтөрүп, вы должны стучаться, как говорится, во все двери и просить нас помочь, а не так, что вот я вас прошу, давайте так делать. Андай көйгөйдү биз былтыртан бери көтөрүп келатабыз. Өкмөттүн алкагында дагы бир нече штаб өткөзүлгөн. Бибижан Камчыбековна, былтырдан бери көтөрүп келатасың, бирок эч кандай иш алып барылбай атат. Ошондон улам бул маселе көтөрүлүп атат. Хорошо, аны мен түшүндүм. Буну дагы министр менен дагы Эркин мырза менен да мен ойлойм, сүйлөшүп бир программа түзүп, ошонун ичинде иш алып барсак туура болот. Программа план түзүлгөн. Бүгүнкү күндө распоряжение Кабмин азыр согласование өтүп атат планы менен кошо. Ошол кордун качан түзүлдү ал пландар? Анан распоряжениялар качан ишке ашат? Распоряжение азыр күчүнө кирди беле? Коюлду беле? Жок, ошол согласование өтүп атат. Бир-эки министрлик каршы чыгып, баягы эле финансовый вопростор менен азыр ошолор менен пресс-согласование кылдык, жакында өкмөткө кетиребиз. Бибижан Камчыбековна, ошону айтып атпайм, мынакей айтып атпайсыз, баягы эле келе каражатка келип такалат да. Ошондон улам мен айтам, келиңиздер мынакей жогорку кеңеш менен биргеликте ошол эле айтканда каражат маселеси болобу, да кандай кайсы министрлер каршы болсо, келиңиздер чогуу отуруп бир круглый стол кылабызбы, же болбосо бир маселени көтөрүп, ортого чыгарып, ошол маселени, как говорится, надо ставить вопрос ребром и решать. А не ходить вот опять 5 месяцев, говорить, а вот мы в начале года поднимали вопрос, до сих пор вопрос не решается, потому что, оказывается, видите ли, некоторые министерства не хотят, как говорится, одобрять. Сизге толук маалымат беребиз. Анткени 5 айдан бери эмес, биздин аябай көп жумуштар жасалды. Жана мобильный клиникаларга чейин азыр айыл арасында да кыдырып, ошо вакцинага чакырып, азыр ар бир ошол келбеген көчөлөрдүн баарын приоритет алып, ошолордун арасында азыр иштеп атат. Хорошо. Экинчи маселе көтөрө турган молеки мен тактайын дегенде, азыр биздин бейтаптар мамлекеттик больницага барабы, же болбосо ошондой эле жеке менчик больницага барабы, врачтарга лечениясын жазып берип атканда кагазга биринчи эле ошо өзүнө тиешелүү лаборатория жөнөтөт экен, жанагы анализ тапшырууга. Бул жана аты жөнүн жазылып, вот именно ошол лабораторияга барыш керек деп. Экинчиден болсо жанагы сүйлөшкөн фарм компаниялардын негизиндеги дарылар жазып берип атышат да. Ошондон улам менде мындай суроо да, бул өзү негизи это вообще кем-то контролируется деятельность врачей? Ооба, ФОМС контролирует этет, ошонун баарын аларда атайын отделдер түзүлгөн, ошолорду рецептти туура жазып атабы, туура жөнөтүп атабы, и качество лечения бардыгы өзүнчө бир отделдары бар, ошолор постоянно барып турушат. Результаттарын менен анан Минздравга чыгышат, көйгөй болуп атса Минздравдын жардамы керек болсо. Болбосо өздөрү ошондой иш алып барышат. Бибижан Камчыбековна, мен эмне себептен бул маселени көтөрүп атам, эмнеге дегенде, буга чейин да мага да көптөгөн биздин жарандар кайрылган да, ошол эле жанакы частный лабораторияга, ошол өздөрү
өткөн фармацевтический компаниялардын дарыларын алыш керек экен. Андан тышкары дагы жанагы БАДылар тууралуу да. Азыр өзүңүздөр жакшы билесиздер, интернет ачабызбы, каяктык ачпайлык, даже автобуста кетип баратсам дагы жанагы БАДы деп коебуз. Биоактивные добавки получается. Ошондайдын рекламасы абдан көп да. Ошонун улам менден сурады, ошол БАДыны бизге Кыргызстанга киргизип атканда таможня деген карайт да туурабы, на наличие на соответствие сертификатов получается. Или алар свидетельство госрегистрация алышат, БАДы. Ар бир ошол мындай эмеге таможня союзга кирген 5 өлкөнүн бирөөнөн алган болсо, свидетельствону алып өтүп кете берет таможнядан. Хорошо, таможня өтүп кетет. А кто тогда отвечает за, как говорится, за состав, за качество этих вот БАДов? Ошол уруксат берген свидетельствону кайсы өлкөдөн алса, ошол биринчи документ жок болсо анда бул жерден. Почему? Не. БАДы регулируется ошол эле как эле пищевой продукт, мурда деген ал дарыны как дары эсептелчү, азыр как пищевой продукттун эле категориясына кирип калган. Ошо безопасность пищевой продуктын ким текшерсе ошол эле Биржан Камчыбековна, все зависит от дозировки. Вот какой витамин? Если доза превышает лекарственную дозу. Лечение жагын мен копсуз Ну и растаможка тоже от этого зависит, от кода ТНВ. Просто вы сейчас некомпетентны и всех в заблуждение вводите. Почему? Сейчас оборот БАДов идет совершенно бесконтрольно. Они не проходят никакую сертификацию. Вот вчера буквально поймали ГКНБ целый там колл-центр, которые продавали эти БАДы. Они привозятся вообще контрабанда. Вы никак не контролируете оборот БАДов. Контрабанды, да. Болбосо законным путем алып келсе контролируется. Сертификацию в ДЛО. Нужно уже быть в этом компетентным. Вот вы сейчас еще сказали, Аида Исатбековна, извиняюсь, пожалуйста, что я прервала. Вы сейчас говорите, я разъясняю состав вакцин. Состав вакцин один. Это ослабленные или убитые микроорганизмы или их частички, которые организм приспосабливают к тому, чтобы он боролся. Состав он у него один. Как можно говорить? Вы заканчивали мединститут. Вы говорите, я веду разъяснительную работу по составу вакцин. Вакцина один состав. Впрочем, качество разное. А состав, ну скажите тогда, может какие-то изменения? Хорошо, Жылыс Эсенбековна, ар бир вакцинанын составы боюнча сизге информация беребиз. Бардыгы бирдей айтканга болбойт. Ар Камчыбековна, Биржан Камчыбековна, согласитесь, вакцины это ослабленные или убитые микроорганизмы. И все. Или кусочки их. Для того, чтобы организм научить бороться с инфекцией. Все. Состав у него идентичный. Хорошо, толук маалымат беребиз, анан өзүңүз оценка бере аласыз. Биржан Камчыбековна, я вот почему вопросы БАДов поднимаю, почему? Потому что я вот хотела бы тоже ваше мнение услышать, да, возможно, нам нужно, как говорится, разработать, ну, я не скажу, что законопроект, а может быть какие-то поправки, да, именно по контролю и надзору БАДов. Почему? Потому что, к сожалению, на сегодняшний день наши граждане, да, они низко осведомлены о рисках БАДов. Почему-то у нашего населения вот заложилось такое вот мнение, что если это БАДы, это значит, это полезно, и она помогает, да. Но, к сожалению, на сегодняшний день никто не говорит о составе этих БАДов, да, какая безопасность, соответствует ли она стандартам вообще. Вообще, есть ли сертификат качества, да, вообще, как бы, есть ли лицензия на них, или имеют ли, как говорится, они продаваться в нашей стране. Почему? Потому что, к сожалению, наши граждане хотят, как говорится, лечить одно, а калечат другое, да, поэтому вот вопрос БАДов, мне кажется, нужно к этому вот серьезно подходить. Я вот хотела ваше мнение услышать. Вообще есть какие-нибудь у вас планы вот именно по контролю и надзору, наверное? Аида Исатбековна, БАДы өзү регулируется техническим регламентами и решением Таможенного союза. 299 решение бар, экинчи перечень деген бар. Ошол жерге как раз ошол кирип аткан границага и надзордо наличие свидетельства госрегистрация каралат биринчиден. 5 өлкөнүн бирөөсүнөн алган болсо ал уруксат берилет. А сиздер айтып аткан жанагы контрабандный путь менен келген баттар боюнча болуп атат да разговор. Аны деле ошол лечение жагына колдонгон болсо ДЛС жооп берет, а сатылып аткан жеринде бул госсанэпиднадзор жооп берет. Ошол надзорду, ошол сиз айтканда госинспекция болобу, же болбосо ДЛО болобу, ошонун контролду күчөтүү максатында кандай иштер алып барсак болот?
эми ал деле субъекттер сатып атат да. Контролду күчөткөн үчүн анда өзүнчө жана субъект предпринимательствону алып чыгышыбыз керек да. Мен ошондой предложение менен мурда эле чыгып аткам, безопасность пищевой продукции ошол закондон алып чыгалы деп. Ошонун алкагында карасак болот. Бибижан Камчыбековна, мен сизге ошо сунуш катары айтайын да. Сиз да келип ойлонуп көрүңүз, келиңиздер биргеликте ушунун ишине бир иш алып бара байлыкпы деп. Эмне дегенде бул аябай чоң көйгөй болуп атат да бүгүнкү күндө. Рахмат. Рахмат. Жылы Сесенбековна, сизге сөз. Рахмат. Мен учурдан пайдаланып, азыр залда Минтруданын өкүлү отурат. Ошо бул МСЭКтин иши боюнча. Салтанат Жапаровна. Ошо жакынкы күндө ГКНБ дагы бир коррупционный схеманы чыгарды. Бул Лейлек МСЭК боюнча. Бул уже жакынкы арада экинчи, үчүнчү такталган факт. Ошо МСЭКтердин иштери боюнча. Ошол багытта кандай иштерди жүргүзүп атасыңар? Качан МСЭКтин ишин оңго саласыңар? Кайсы жака барбай эле мен азыр көп барып атам. Ошо Кочкор районунан Нарын областы боюнча аябай көп болуп атат да, ошол инвалидность алыш үчүн кандай гана тозокту өтөп атабыз деп айтып атат. Качан ушуну оңойсуңар? Качан автоматизация болот? Санариптешиңер. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, саламатсызбы Жылы Эсенбековна. Бүгүнкү күндө МСЭКте ошо реформа иштери боюнча жакшы жумуштар жасап жатабыз. Буга чейин өкмөттүн акселераторунун негизинде 100 күндүк жанагы медико социалдык экспертизага жөнөтүүнүн жолдомосун автоматташтырып электрондук түрдө бүгүнкү күндө бүт Кыргыз региондорго бүт жайылтылган. Андан сырткары азыркы күндө жанагы 100 күндүк министрлер кабинетинин ушул медико социалдык эксперт комиссиясынын жумушун бюрократизациядан арылтуу боюнча 100 күндүк челленжди баштаганбыз. Азыр техникалык иштер бүтүп, ошонун алкагында иш алып барып жатабыз. Ооба, өкүнүчтүү ушундай жумуштар болуп калып атат, бирок былтыртан бери бардык республикалык медико социалдык экспертиза комиссияларынын видео көзөмөлдөр коюлган. Анан эми жарандар арасында дагы ошол эле саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлери менен дагы 14 комиссияны биз текшерүү ишин жүргүзгөнбүз. Азыркы күндө да улантылат. Барган жерлерде ошо майыптуулугун аныктоодо жөнөкөйлөштүрүп, жөнөтүүдө дагы мындай баягы негиздүү жөнөтүлсүн деген конференцияларды уюштуруп, жолугушууларды өткөрүп жатабыз. Аракеттер болуп атат. Анан ушу медико социалдык эксперт комиссиясында дагы ушу эксперттерибиз жетишпей жатат. Бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү болгондой, бизде ушу медико социалдык экспертиза боюнча кафедра да жок, окуулар дагы аз, повышение квалификация Данияровда жана дипломдон кийинки окутууларда гана бир аз 36 сааттык саат гана бар экен, башка жок болуп атат. Салтанат Жапаровна, рахмат. Мен сизди прерву, извините. Бул полностью санариптешмейинче эчтеке силердин аракетиңердин баары текке кетет. Бул тармакты санариптештириш керек. Должен быть минимальный вообще контакт комиссии с инвалидом. Все нужно, всю эту систему нужно перевести в цифровое поле. Только тогда будет у нас контроль и порядок. Вы вот так говорите очень много лет, но вы не представляете, какие вот нормальные люди не могут там в поликлиниках, такие очереди, летом душно, зимой холодно. Представляете, инвалиды стоят по полдня, приезжают в областные центры, чтобы подтвердить свою инвалидность. Вы просто мучаете их. Еще и вдобавок требуете денег. Все говорят, что для того, чтобы подтвердить свою инвалидность, нужно отдать минимум 2 или 3 пособия. И здесь тоже пишется в справке ГКНБ, что они требовали от 3 до 5 тысяч сомов. И это повсеместно, вы это прекрасно знаете. И это длится очень много лет. Пока вы все это не приведете в порядок, минимализируете контакт инвалида с вашими членами МСЭК, а это возможно сделать. Такой опыт есть у
наших коллег в Казахстане и в России. Они готовы поделиться своим опытом, готовы предоставить вот эти информационные системы нам, готовые платформы предоставить. Вы почему-то много лет этому сопротивляетесь. Почему? Вот вы говорите, мы там то делаем, аракет кылатабыз, но эффекта же нету, нужен результат. Сколько можно мучить бедных, больных, инвалидов? Вы должны вот до конца этого года к этому прийти. Если вы не придете, вы, не знаю, должны моральную какую-то ответственность нести за это. Жылдыз Эсенбековна, мына 100 күндүктө биз ошол толук түрдөгү медико социалдык эксперт комиссиясынын өтүүдө Салтанат айым азыр урматтуу депутаттар, бизде дагы эки презентациябыз бар. Мен ойлойм, СЭК боюнча дагы бул абдан көйгөйлүү маселе. Бул маселени эмне үчүн көтөрдү биздин урматтуу депутатыбыз? Себеби жанагы учур болбоду. И анда учурлар абдан көп. Сиз өзүңүз эске алсаңыз ушу Салтанат айым. А мен ойлойм, урматтуу депутаттар, бул маселени биз толук бир комитетке коелу. Ошондо министр өзү келет, Салтанат айым өзү келет, андан кийин уже бул маселени талкууласак болот. Себеби чындап эле бул СЭКтин ишмердүүлүгүн биз мындай бир нукка келтирбесек, биздин эле ошо бейтаптарыбыз өзүн аябай эле кыйналып атышат. Андан кийин дагы мен айтып кетет элем, Бүбүжан Камчыбековна, бир эле маселеде ушу жанагы эмдөө боюнча дагы мындай биздин депутаттарыбыз айтып кетти эле, инфекциянын ооруканасында жанагы 30-40 бейтап бир түндө дежурство турат го биздин врачтар, 3 врач турат дейт, отурат дейт. 30-40 бейтап очередте турат. Түнү менен кабыл алышат экен. Ушуну бир көзөмөлгө алып коюңуздарчы, сураныч. Ушуну бир көзөмөлгө алып жанагы биздин баштапкы медициналык первичная медико-санитарная помощь деп айтылат го биздин поликлиникаларга. Ушуну бир поликлиникаларга да ушу маселени бир көтөрүп, ушу инфекционист отуруш керек да анда поликлиникаларда. Себеби бүт дежурный врач түнү менен ушундай бейтаптарды акасы кабыл алат экен. Поликлиника эле болуп калат экен да. И баары эле ушу температура менен кыйналган, корь, краснуха ушундай балдар. Сиз мага азыр жооп бербеңиз, жөн эле сунуш берип атам, Бүбүжан Камчыбековна. Урматтуу депутаттар, бизге дагы эки презентация бар. Үмүткан Жусуповна, сизге сөз. Биринчи сиз, андан кийин анда туберкулез боюнча дагы презентацияны угабыз.